Дээрлик жарым жыл бою Москвада аргайсы жумуштарда иштеген Кудайберди Турдубеков ал жерден жалган фирманын курмандыгы болуп кала жаздаган. Ошого жараша каарманыбыз көбүнчө жалданып иштегенинен маянасы толук төлөнбөй бир катар кыйынчылыктарды баштан кечирди. Анткени анын чоочун өлкөнүн мыйзамдардан эч кандай кабары жок эле. Барасың, бирөөлөр жалдап иштетет. Анан кээ бири алдап кетет акчасын бербей. Бир ай жүрдүк, жумуш таппай койду, ошо жакшылап. Жөн эле алып жүрө беришти да. Ал эми Эрнест Мырзабаев 3 жыл Түркияда эмгектенип, убакыттын бул аралыгында олуттуу маселелер жаралган жок. Себеби ал өзү убактылуу мекендеген мамлекеттин нормативдик акттарын өздөштүрүп, анысы укуктардын коргоого чоң өбөлгө болгон. Айтымында мыйзамдар менен биргеле ошол элдин тилин билсе, эч качан ачыктык кылбайт. Ошо кайсы бир мамлекетке барып атканда бул негизи адам өзү ошол мамлекеттин законун жакшы билиш керек да. Өз укугун жана ошол мамлекеттин жакшы өзүнүн законун жакшы билсе, эч кандай мындай бир кыйынчылык деле болбойт. Мен мисалы үчүн өзүм барганда мындай маселе деле болгон жок. Анткени үчүн мен тилди билбесем дагы Турциянын закондорун, анын өз укугумду жакшы билдим да. Туура көрүшүп, мына колдоп турат. Бул жерде өкүлү мынакей Миграциядагы жогорудагыдай жагдайлар Нарын шаарында уюштурулган тегерек столдун негизги темаларынан болду. Анын жүрүшүндө эмгек эл аралык уюмунун 190 конвенциясында белгиленген мигранттарга зордук, зомбулук жана ыдык көрсөтүүлөргө каршы туруу чаралары өзгөчө кызыгууну туудурду. Чыгып сүйлөшкөндөрдүн пикирлеринде мындай кадам чет өлкөлөрдө жүрүшкөндөрдүн укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоодо миңдин бири. Бирок бизде миграция агымын жөнгө салуу ар кайсы ведомствого жүктөө бергендиктен аны менен туруктуу иштөө системасы жокко эсе. Ал эми мындай кайдыгерлик биринчи кезекте мигранттарга урулган катуу сокко. Андыктан жергиликтүү бийликтин кызыктар эл аралык уюмдар менен биргеликте аракеттенүүлөрү курч турууда. Мамлекеттик структуралар улам өзгөргөндүктөн миграция маселеси бир башка орган карап, кийин деген азыр деген кайра социалдык камсыздоо жана миграция деп өзүнчө бөлүндү. Жерлерде миграция боюнча бөлүмдөрдүн жоюлуп кеткени бул дагы чоң маселе чыгып атат да. Анткени жерлерде иштеген уюмдар жок болуп атат. Ошол себептен биз өкмөттүк эмес уюмдар менен чогуу түйүндөр менен чогуу өкмөттүк эмес уюмдар жана жергиликтүү өз алдынча бийлик, мамлекеттик органдар менен чогуу ушул жаатта чогуу иш алып барышыбыз керек. Адатыбызча статистикалык маалыматтарга таянсак, ушул тапта калкыбыздын 1 миллионго жакыны мигранттардан эсептелсе, алардын 20%-ы теңир тоолуктар. Демек, Нарында өткөрүлгөн тегерек стол аздыр көптүр пайдага турду десек жаңылышпайбыз. Бөлөкбай Шеримбеков, Нурбек Рахманов, Өлкө Деми, Нарын шаары.